Сіздерге сонун фишка, даяр шпаргалкалар менен бөлүшөбүз. Бул сабакка чейин биринчи видеону көргөн болсоңуздар, таблица бонус боюнча кыскача маалымат берип кеткенмин. Бул мына биздин таблица бонусубуз. Ушул таблица боюнча биз зарплата алабыз. Эми бир каталог 21 күн иштейт. Эгерде сиз катталып туруп 15 балл же болбосо 50 балл жасап туруп бир каталогдо болгону 3 консультант каттасаңыз, алар да 15 баллдан жасап, жана алар да болгону 3төн консультант каттаса 15 баллдан жасап, общий командаңыздар менен 13 адам болосуздар. 13 адамыңыздар ар бири 15 баллдан жасаганда общий 195 балл болот. Сиз 3% консультантка биринчи тепкичке көтөрүлөсүздөр дагы. Кийинки вариант бул, эгерде сиздер өзүңүздөр 50 балл жасасаңыздар, общий анда командаңыздар менен 230 балл жасаган болосуздар дагы, сиздер сразу 6%ке көтөрүлөсүздөр. Ошо менен экинчи каталогда ушул эле консультанттарыңыздар ар бири сиз жасаган нерсени жасап отуруп, 3 веткаңыздын ар бири 3%тен 195 баллдан жапканда сизге лидер деген статус берилет да, 600 балл болот общий. Эми үчүнчү каталогда сиз өзүңүз лично 50 балл жасайсыз. Сиз 50 балл жасагандан кийин 3 консультантыңыздан башка дагы 2 консультант таап каттайсыз. 3 консультантыңыз ар бири 600 баллдан жапканда лидер статусуна ээ болушат дагы, алардан башка да 2 консультант жаңы каттадыңыз да, алар да сиздин эле кылган нерсеңизди кылып отуруп, алар 3%ке чыгат. 3 консультантыңыз 600 баллдан 2 консультантыңыз 195 баллдан, өзүңүз лично 50 балл, общий команда менен 2240 балл болуп, сиз старший вице-директор болдуңуз. Эми сиз кайра эле 4-үнчү каталогда 3 адамыңыз тең 2240 баллдан жасап, кайра 2 адамыңыз сизден 600 баллдан жасаганда, сизде команда менен бириге отуруп 6890 балл болот общий. Ушул эле нерсени копировать этип, дубликация кылып командаңыз жасаганда, сиз бат результатка көтөрүлөсүз. Сиз ушинтип астыңыздан директор чыкпаса деле, командаңыздар менен 5000 баллдан жогору болгондо сиз старший директор статусуна ээ болосуз. Мына биздеги бонустар көрүп жатасыздар. Директорский бонус бул 60 000 сом. Фаберлик компаниясы 60 000 сом берет. Эгерде сиз ушинтип быстрый старт менен ачып койгон болсоңуз, мына сиздерге 60 000 сом эмес, 120 000 сом компания берет. Фаберлик компаниясына мына ушундай сонун куттуктоолор бар. Мына бул жерде директорлор чыгып, өздөрүнүн чектерин алып, компаниянын президенти өзү куттуктап отурат. Экинчиси, эгерде сиздин астыңыздан бир директор чыкса, сиз сразу старший директор статусуна ээ болосуз. Эгерде катар менен ачып кетсеңиз, анда фаберлик компаниясынан сиз 90 000 сом аласыз быстрый старт менен. Общий ошо менен 180 000 сом аласыз. Мына старший директорлорду куттуктап, ар бири өздөрүнүн чектерин алып отурат. Эгерде астыңыздан 2 директор чыкса, сиз серебро намына ээ болосуз дагы, статусуна ээ болуп, сиз компаниядан 120 000 сом аласыз. Быстрый старт менен 240 000 сом аласыз. Двойной аласыз. Мына бул жерде чекти да көрүп турасыздар алгандардын. Үчүнчүсү, эгерде артыңыздан 3 директор өсүп чыкса, анда сиз золото статусуна ээ болосуздар да, 180 000 сом плюс быстрый старт менен 360 000 сом аласыздар. Бул жакта мына көрүп атасыздар, фаберлик компаниясынын президенти өзү куттуктап, золотой директорлор чектерин алып отурушат. Төртүнчүсү бул, эгерде астыңыздан 4 директор өсүп чыкса, рубин статусуна ээ болосуздар да, фаберлик компаниясынан зарплатадан тышкары 240 000 сом аласыздар. Плюс быстрый старт менен ачкан болсоңуздар 480 000 сом аласыздар. Бул чектердин, бул бонустардын, бул квалификационный бонустардын бардыгы зарплатадан тышкары. Эгерде 6-чысы бул биринчи линияңыздан 6 директор өсүп чыкса, сиз бриллиант статусуна ээ болосуз дагы, жана фаберлик компаниясынан 360 000 сом бонус аласыздар. Эгер быстрый старт менен ачкан болсоңуздар, анда 720 000 сом аласыздар зарплатадан тышкары. Бул жерде мына ушул планды блокнотуңуздарга түшүрүп жазып алыңыздар дагы, ушул даяр план менен иштеңиздер. Убагында биз келгенде бизге мындай даяр планды эч ким жазып берген эмес. Эгер ушул план менен иштесеңиздер, сонун результаттарга ээ болосуздар дагы. Ушундай сонун чектерди алып, өзүңүздөрдүн үйүңүздөгү текчеңиздерге коюп коесуздар. Жана да фаберлик компаниясында бир эле чектер, үйлөр эмес, ийгиликке жеткен адамдардын бардыгы машина, авто унаа